Arabаңыздар, hurmatlı dostlar, mına oraki men turgan narından bir 30 kilometrçe alısırak Taşpaşat деген айыл екен. Мен ушулай келип өтө ыраазы болуп отурам да, бир нерсеге ыраазы болдум. Кыргызстанды канча кыдырып, канча айылдарын кыдырып жүрөбүз жумушка байланыштуу. Бирок ушул айылдын элиндей элди көрүп мен ушунчалык ыраазы болдум. Мен таң калтырган нерсе бул айылдан кары дебей, жаш дебей чоочун кишилерге сөзсүз салам айтат экен да. Кичинекей тили чыккан баласынан бери чоочун киши айылдан көрүндү, чуркап келип салам берет экен. Атчан кишилер кетип баратса чоочун кишиге аттан түшө алып салам берет экен, улуу кишилерден бери. Анан мен ыраазы болуп, кыргызчылык, кыргыздын нукура, нарк насили, адеп ахлагы ушул айылда сакталып калганына таң калдым да. Ушунчалык жүрөгүм жылып ыраазы болдум. Бул тоонун арасында эле айыл экен, Ташпашат деген нарында. Бул айылдан деле атактуулар көп чыгыптыр. Болгону бир 200-300 түтүн жашайт окшойт. Бул айылдан атактуу кинорежиссер Темир Бирназаров чыгыптыр. Турсунбек Акунбайкебиз чыгыптыр. Болот Назаров, кара чагылган акын. Андан башка Элзар Өскөнбаева белгилөөчү кызыбыз чыккан экен. Ушул кичинекей айылдан эле чыккан атактуулар санап отурса көп эле окшойт. Улан Үсейин бар. Негизи менен көчө съемкада жүрсөк, талаада кино тартып жүрсөк, өтүп бараткан машинелер, арабалар токтоп, ассаламу алейкум деп учурашып, жармасын берип кетишет, нанын берип кетишет. Мен ойлогом, Кыргызда акырындык менен заман ушу алып барып койду го, ушинтип эле европалашып кеттик десек жок. Так ушул айылда сакталып калыптыр да, таза кыргыздын адеби, нарк насили, сыйы, кең пейили. Ошон үчүн ушул айылдын элине ыраазы болуп жүрөм да. Карасаң мындай дарбаза деле койбойт илгеркидей. Бекинбейт деле мындай эле жашай беришет экен. Кора жайларында жергенен экен. Барып алыңыздар, Ташпашат айылынын тургундары.